Арыбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр жана радио каармандар, эфирде башат программабыз. Бүгүн биз кайрадан уңгу жол темасына кайрылабыз. Уңгу жол улуттук багыт ишке кирди деген темада сөз кылабыз. Негизи ар бир элдин өнүгүү багыты, тагдыр жолун аныктаган өз идеясы, өз философиясы болуш керек. Уңгу жол дал ошондой идея. Ал тарыхтын сабактарын эске алып, бүгүнкү күндүн талабына жараша келечек муунду мекенчил, акылман жана жоопкерчиликтүү тарбиялоого багытталган идеялык документ болуп саналат. Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-жылы 18 декабрда номер 69 улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында министрлер кабинетинин тескемеси чыкты. Бул тескеме уңгу жолдун практикалык жүзөгө ашырылышын камсыз кылуучу негизги документ болуп саналат. Биз мына ушул багытта Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын бөлүм башчысы, тарых илимдеринин доктору, этнограф Октябрь Эркинович Капалбаев менен маектешели деп турабыз. Октябрь Эркинович, биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат, саламатсыздарбы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио каармандар, эгер сиздерде ушул уңгу жол деги эле уңгу жолдун ишке ашышы тууралуу сиздерди кызыктырган, түйшөлткөн же бир өзүңүздөрдүн сунуш пикириңиздер болсо, бизге байланышка чыксаңыздар болот. 39 25 50 телефонубуз сиздердин кызматыңыздарда болот. Анда Октябрь Эркинович, маегибизди баштайлы. Мына тескеме чыкты деп атабыз. Тескеменин чыгуусу демек бул мына ушул иштер ишке ашып баштады дегенди билдирет да. Анан ушул жарык көргөн тескеме тууралуу мындай кененирээк айтып берсеңиз, кайсы тармактар үчүн иштелип чыккан жана эмнени көздөйт, мына ушул багытта сөз болсун. Рахмат, биринчи сиздерге ыраазычылык билдирип коюуга уруксат этиңиздер. Себеп дегенде ушул кылынып аткан иштердин бардыгын элге жайылтууга, таратууга өтө чоң көмөк көрсөтүп атасыздар. Себеби көп нерселерди жасалып жатат, кылынып жатат, бирок алар элге жетпей калган шартта эле аткарылган жок, жасалган жок деген көп өкүттөр, көп бир күнөөлөрдү айтылып калат эмеспи? Ошондуктан мына ушул биздин тескемебиздин чыкканына бүгүн бир 11 күн болуп калды. 11 күндүн жүзү болду. Ошондон бери бул эме жогоруда сиз айтып калбадыңызбы? Жарлык чыккан күндөн бери эле аткарылып атат. Жарлык чыккандан бери мына бардык массалык маалымат каражаттары аркылуу мамлекеттик органдар, мамлекеттик мекемелер, мамлекеттик кызматкерлер, керек болсо коомдук уюмдар, коомдук бирикмелер дагы өздөрү демилге көтөрүшүп, ушул жерлерде ушул уңгу жолубуз боюнча түрдүү форматтагы иш-чараларды өткөрүп аткан да. Анан бизде нормативдик документтер бар. Бул стратегия, концепция, программа деген нормативдик документтердин аталыштары бар. Бул ошолордон айырмаланып, бул биздин уңгу жолубуз, орусчасы доктрина деп атпайлыбы? Доктринанын өзүнүн талабы, эрежеси боюнча бул министрлер кабинети ушул жарлыкты ишке ашырууну же болбосо реализация кылуу боюнча иш-чаралар планын иштеп чыкпайт. Мунун бир өзгөчөлүгү ушунда болуп атат да. Өзгөчөлүгү, уңгу жолдун өзгөчөлүгү эмнеде? Уңгу жолдун өзгөчөлүгү бул негизги баш багыттарды көрсөттүк. Негизги стратегияларды көрсөттүк. Негизги багыттар ал жерде эң биринчи таалим, тарбия, билим берүү, маданият деп көрсөтүлүп турбайбы? Экинчи айлана чөйрө, үчүнчү экономика, мамлекеттик тил, социалдык иштер, дин деп бүт бардыгы кетип атпайбы? Мына ушул боюнча багыттар көрсөтүлдү дагы. Эми ушул боюнча ар бир мамлекеттик мекеме, ар бир мамлекеттик орган, айыл өкмөтүнө чейин, айыл өкмөттөн баштап тетиги бала бакчага чейин бүт бардыгы тең ушул тескеменин же болбосо жарлыктын негизинде өздөрүнүн иш планын иштеп чыгат. 5 жылга деп атабыз дагы. Азыркы учурда 5 жылга ошол тескеме бир өзү 2 эле барактан турат. Ошондо көрсөтүлүп турат да, эмнелерге көңүл бурушу керек. Кайсы пункттар. Анан аткаруу ким, жетекчилик ким. Эсиңиздерде болсо керек, мынакей мурун идеологияны деген биринчи жетекчилер жүргүзгөн. Кайсы мекеме болбосун, кайсы мамлекеттик орган болбосун, биринчи лицосу. Эң биринчи ошол биринчи секретарь болобу, облустук болобу, райондук болобу, же болбосо совхоздун башкармасы болобу, партиянын деп коелучу. Мына бүгүнкү күндө дагы ошол милдеттер жүктөлүп атат.
Эң биринчи ошол президенттин идеологиялык максатта жүргүзүп аткан саясатын биринчи лицолор жүргүзүш керек. Же болбосо ошол ректор, директор, аким, губернатор дегендей мына ушулар жүргүзүш керек дагы, эмнеге көңүл бурушубуз керек. Мына ошол багытта тескеме кабыл алынды, аткарууга бардык мекемелерге жөнөтүлдү. Аларга биз 2 ай мөөнөт бердик. 2 ай мөөнөт ичинде булар ар бир мекеме өзүңүздөргө белгилүү болгондой президенттин бул жанагы логикалык уландысы да инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү, улуттук наркы жөнүндөгү жарлыктарды улап чыгып атпайбы? Ошол жерлер дагы 26-жылга чейин, 27-жылдарга чейин деп иш чаралар планы камтылган. Анан ошолордун баарын алып туруп, анан кийин ошолорду бириктирип туруп, булар өздөрүнчө иш планын бекитет. Бекиткени ким бекитет? Мисалы, аким бекитет, айталык. Же болбосо ыйгарым укуктуу өкүл бекитет. Же университеттин ректорлору, мектептин директорлору өздөрү бекитет дагы, анан ошону ишке алат да. Анан биз ошону 2 айдан кийин жерлерге чыгабыз. Жерлерге чыгып туруп, алардын баардыгын тең биз эми албетте бекиткенден кийин бизге жөнөткүлө деп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө кырдаал ушундай да, кагазга жазылат, аткарылбай калат да. Ошондуктан биз муну кагазга эле жазылып калган жокпу, кандай иштер аткарылып атат. Ошолор менен баягы интерактивдүү маектешүүнүн негизинде ошо жетекчилер менен отуруп, мамлекеттик катчы, бүгүнкү күндө мамлекеттик катчыбыз Марат Муканович дагы бул боюнча дагы кечээ күнү ушул чоң маселени сүйлөштүк. Кандай кылабыз? Аткаруу мөөнөтү канча калды? Эми булар канчадан кийин биз текшерүүгө чыгабыз? Кандай жыйынтыгын качан алабыз деген маселе болду да. Мындай болбогон шартта көзөмөл жок болуп калат да. Себеби ошол жарлыкта көрсөтүлүп турат, жалпы көзөмөл мамлекеттик катчыга. Жалпы көзөмөл, координация да. Ошондуктан бул жаатында тескеменин кабыл алынышы, жерлерге таратылышы муну көптөн бери күтүп атышкан коомдук уюмдар, ошол эле ушу жарлыкты аткаруучулар, иштеп чыккандар дагы качан аткарылат, тескеме кабыл алынса айткыла деп. Анан бул боюнча дагы коомдук эл аралык уюмдар дагы бир чоң конференция өткөрүштү. Конференция өткөрүп, ал жерде резолюциялар кабыл алынды да. Анан ошол резолюциялардын, анан биздин өзүбүздүн байкоолорубуз боюнча мындай болуп атат да. Жерлерде жана кербендерди уюштуруп атпайлы, нарк кербени деп, ошол оңгу жол кербени деп уюштурулуп атабыз дагы. Ошону алып барып аткан багытта окумуштуулар, же болбосо журналисттер дейли, коомдук ишмерлер оңгу жолду ар кимибиз ар кандай түшүнүп атабыз да. Улуттук баалуулукту ар кимибиз ар кандай түшүнүп атабыз да. Ошон үчүн бир жакшы бир кыргыз тусу мамлекеттик гезити бар эмеспи? Ошонун жетекчилиги менен Алмаз Окунович менен дагы сүйлөшүп отуруп, биз азыр ошол оңгу жолду алып жүрүүчүлөр, таратуучу болгон негизги ядро деп коелу, ошо окумуштуулар менен, ошол эле журналисттер, коомдук ишмерлер менен өзүнчө бир чоң бир мектеп уюштуралы деп атабыз. Анан ошол мектепте баардыгыбыз анан даярдап алып туруп, анан биринчи ошо кербенге чыгуучу, таратуучу, жайылтуучу адамдарды ошол жерде окутушу керек болуп атат да. Туура экен. Окутпасак, анан ар ким келип эле мен ойлойм, баягы орустардан баягы которулуп калган, я думаю, я ойлойм болуп эле анан бузулуп атабыз да. Анан талашып тартышып атабыз да. Ал жерде мен ойлойм деген нерсе жок. Себеби улуттук баалуулуктар, дөөлөттөрдүн баардыгы тең аталган оңгу жолго кирди. Эми ошонун чегинен чыкпашыбыз керек. Тартип да. Туура. Кээ бир айрым биздин окурмандарыбыз, айрым ошол оңгу жолду жакшы түшүнгөн адамдарыбыз бул жер тигиндей деп баягы айткандар бар. Туура айтылыш керек, сунуштар берилиш керек, анан кийинчерээк алардын кошумчаланып, анан кайра элге таратуу иштери да жүрүш керек экен да. Себеби бүгүнкү күндө биз санариптик, же болбосо интернеттин заманында бүт баардыгын тең эле ушулар аркылуу берип коебуз деген бул жалган түшүнүк экен. Көпчүлүгү окурмандарыбыз, 60-тан өткөн окурмандарыбыз айтат экен, бизге кагазын бербейсиңерби, китебин бербейсиңерби? Биз китепти карап алып, ошо китепчени карап алып, жарлыкты карап алып туруп анан окуйлу. Бул дагы туура нерсе экен. Ошондуктан биз ошондой практиканы дагы алып атабыз. Мына өткөндө сиздерге алып келдик эле, ошо китепчени алып алып, анан ошолорду таратып берип, себеби көпчүлүгүбүз окубай туруп оюбузду айтабыз, түшүнбөй туруп түшүнүгүбүздү айтабыз. Ушундай боло берет экен да. Эгерде ошол окугандан кийин анан эгерде сиз айтып аткан ой ушул жерде жок болсо, анда сиз сунуш бериңиз. А эгерде сиздин оюңуз башка бир сүйлөм менен, башка бир сөз менен берилип калса, анда кечирип коюңуз.
оюңуз аткарылып турбайбы деген маселе болуп атат да. Бул тескеме мамлекеттик мекемелер үчүн мындай мажбурлоочу күчкө ээ эмеспи? Мажбурлап же болбосо жанагы атайын галочка үчүн деп коебуз го, ушундай бир нерселерди өткөргөндө иши кылып өтө таттуу болуш керек деген сыяктуу нерселер болуп кетпейби? Мамлекеттик иштөөнүн системасы өзү ушул болуп калыптыр да. Система деген өзү ушул экен да. Себеп дегенде муну эгерде жанагы самостоятельность анан самодеятельность деген орустун эки сөзү бар. Мунун айырмасы кайсыда деп сураса, жетекчинин в оценках руководителя деп коет да. Эмен жетекчинин баасына да. Эгер аябай жакшы көргүсү келип, мактагысы келсе, вот карачы сен самостоятельный болуп калдың деп мактап коет да. А эгер жинизи келип, ачуусу келип, жакпай кала турган болсо, что за самодеятельность деп урушабыз да. Ошондуктан кээ бир маселелерде кээ бир жетекчилер келип, эч кандай тескеме жок, токтом жок, жарлык жок, өзүнчө демилге көтөрүп чыккан жерлерде мактоого арзыйбы, арзыбай калабы деген чоң маселелер бар да. Анан кээ бир адамдар такыр ошого көнүп алганбыз. Бюрократизмге көнүп алганбыз. Кана бизге тескеме алып келгиле, токтом алып келгиле, эч нерсе жок. Мен кантип аткарылам деген да маселе. Эмненин негизинде иштейм? Эмненин негизинде иштейм? Анан анын кол алындагылар да бар. Сурайт, эмненин негизинде биз аткарышыбыз керек? Сиз бизге кошумча жүк үйүп атпайсызбы дейт. Ушундай маселелер бар да. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө тиешелүү тескеме болобу, токтомдун болобу, же мыйзам болобу кабыл алуу бул биздин жашообузга кирип кетти да. Анан албетте эгерде биз тескеме чыгарбасак, министрлер кабинетинин төрагасынын колу менен бекибеген бир иш кагаз болбосо биз аны кантип сурайбыз? Сурай албайбыз да. Бир маселе бар бул жерде, сиздин сурооңуз мындай болуп атат. Бул жерде булар эме түрдүү мамлекеттик органдар бар да, түрдүү адамдар иштейт. Ар кандай багытта болуп калбайбы деген маселе бар. Биз ошого алардын чыгармачылыгына коюп атабыз да. Мисалы эми ал жерде чындан эле изденүү менен, чыгармачылык менен изденген биздин кызматкерлер бар да, ошол эле улуттук дөөлөттөрдү, улуттук баалуулуктарды алып жүргөндөр бар. Такыр түшүнүгү жоктор бар. Ошол эле кыргыздын салт санаасы, үрп адаты, диний түшүнүгү, мисалы ошого окшогон толтура нерселер бар да. Мисалы макал лакаптары. Мен ошол бир берүүдөн айтканбыз. Бир чоң эле белгилүү бир коомдук ишмер макал лакаптар бул кечеүнкү нерсе да деген сөздү да уккам да. Кечеүнкү нерсе да. Макалды эмне кыргыз эле чыгарат бекен? Кыргыздан башка макал чыгарбайт бекен деп шундай таң калгам да, шундай таң калгам, ачуум да келген. Ай макал лакаптар бизге чейин жашаган. Бизден кийин да миңдеген жылдар жашайт. А бирок сиз экөөбүздүн жашаарыбызга эч ким биздики көп болсо ашып кетсе 100 жыл жашарбыз. Бирок ошондо атың калабы, затың калабы? Ал белгисиз нерсе. А ошон үчүн улуттук баалуулуктарга каршы чыгуу, улуттук дөөлөттөргө каршы чыгуу, аны тепселөө, аны жанагы жоготууга мындай аракет кылуу бул өзү жакшылык алып келбейт да, жыйынтыгы да жакшы болбойт. Адамдын өзүнүн үй бүлөсүнө дагы анда бул ошол улуттук баалуулуктар тетирисинче ошол улутту жоготпой алып келген. Улуттук баалуулуктар ошол тил менен, атанын осуяты менен, эненин сүтү менен бизге берилген нерселер да. Ошондуктан бул нерселерди көпчүлүгүбүз эле түшүнө бербейбиз, баардыгыбыз бирдей түшүнбөйбүз. Ошол эле оңгу жолду үңгү жолдо болгондар болуп атат. Жок, бул үй менен у орусчадан оңгу болуп кеткен да деп. Көрдүңүзбү? Оңгу жолдун жазылышына асылып аткандар бар. Отуруп алып эки башка жазылыш керек да депчи, анан баягы 1900 канчанчы жылкы экен, 48-жылбы, 68-жылкы орфографиянын мыйзамы менен мындай болгон деп. Бул жерде термин жөнүндө сөз болуп атат. Бул термин жаратылды да. Оңгу жол деген ошол бул философиялык ой, философиялык термин жаралды бул жердечи. Мисалы биз өзүбүздүн аттарыбызга деле көп ойлонбойбуз да. Мисалы биздин деле аттарыбыз бир нече сөздөн туруп атат да. Мисалы Жумакадыр, Асанкадыр, Мусакалый, карабайсызбы? Асанкалый дегендин баардыгы Капалбай, Капалынан бай деген сөздөн туруп атпайбы? А эмне үчүн буга келгенде Абылкасым, буга келгенде ойлонбойбуз да анан эле келип, жок мындай жазылыш керек. Жок, тил өнүгүш керек. Тил бул тирүү зат. Тирүү зат. Кечеүнкү колдонгон сөз бүгүн колдонуудан чыгып калат.
тирүү нерсе да. Ошондуктан бул ошол уңгу жол азыр мынакей элдин мына жүрөгүнө кирип калды. Кирип калды деп эле токтотуп калбашыбыз керек. Мындан бул эми идеологиялык иш деген мындай экен да, бул бир күн айтып койсоң эле бүттү баардыгы угуп калбайт экен да. Бул күнүгө саат сайын айтылып турган, жадвалдай айтылып тура турган нерсе экен да. Бир аз айтпай койсоң эле элдин эсинен чыгып кетет экен да. Ошондуктан биз жанагы мамлекеттик органдагы иш алып барган адамдар биринчи өздөрү бул ушул уңгу жолдун фанаты болуш керек да. Октябрь Эркинович, ушул уңгу жолду коомго сиңирүү үчүн дагы кандай аракеттерди кылсак болот да? Мисалы, мамлекеттик мекемеде иштегендер же болбосо билим берүү тармагында алар баягы милдеттүү түрдө иштерин жүргүзө берет. Айталы үйдө бала багып отурган жаш келин же болбосо базарда отурган соодагер, буларга кантип жеткиребиз, кантип сиңиребиз? Бул туура айттыңыз да. Бул жанагы мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн мамлекеттик мекемесинин ичинде же болбосо мамлекеттик органдын ичинде гана айтылып, ал эми калган кызматкерлер бирөө экономикалык, бирөө саясий, бирөө социалдык иштер менен, бирөө пенсиялык деп ар ким иштеп эле ушул жерде бир отделда бир эки адам эле иштеп калып атат да. Маселенин баардыгы ушул жерде болуп атат да. Маселенин баардыгы ушул жерде болуп атат. Биз эгерде ушул мекеменин ичинде жайылта албасак, мекеменин ичинде ар бир кызматкер, ошол бүгүнкү күндө канча мамлекеттик кызматкер боло турган болсо, 40 миңге жакын мамлекеттик кызматкер боло турган болсо, 40 миң адам артында турган өзүнүн үй бүлөсүнө эле жеткирсе, көрсөңүз, үй бүлөсүнө эле жеткире алса, мына ошондо чоң эмне кылмок да. Эгер анда ошол сиз айтып аткандай базар болобу, дыйкан чарбасы болобу, фермерлер болобу, ага жеткириш оңой болуп калат. Баланын баары ошол биз мамлекеттик кызматкерлер өзүбүз ушул нерсеге сүңгүп кире албай жатабыз да. Маселенин баардыгы ошол бизде болуп атат да. Биз мага тиешеби, идеологияны мага кандай тиешеби? Мен ишим, менин текучкаларым толтура. Кереги жок идеологиянын, кереги жок. Экономика болсо болду. Жол салыныш керек, мектеп салыныш керек. Анан бизге деген үй салып бербейсиңер, биз идеологияга кимдин курсагы тоюп атыптыр. Сөзүңөрдү токтоткулачы деген киши азыр чыгат мына. Угуп аткандардан да чыгат. Эмнени сүйлөп атат могу? Отуруп алып. Өзүнүн курсагы ток турда деп жекеликке өтүп кеткендер да бар да. Көрдүңүзбү? Ошол экономиканы, ошол жолду, ошол мектепти ким салат деген суроону эч ким койбойт да. Эмне үчүн жолдор сапасыз салынып калып атат? Эмне үчүн мектептер сапасыз салынып калып атат? Ошол моралдык жактан күчтүү адамбы? Адеп, акылакты, айыр, намыс дегенди билеби деген маселе болуп атат да. Ошол салып аткан, ошол биздин жараныбыз, ошол биздин мамлекеттин атуулу. Бирок тилекке каршы ошол мына идеологиялык жактан кыргыз элинин баалуулуктарын, намыс, мисалы намыс бизди миңдеген жылдар сактап келди да. Ошого намыс, менин атым жаманат болуп калган, мына бүгүн күндө камалган. Күндө баланча камалды, түкүнчө камалды дегенди жаңылыктардан бизден күндө көрүп атабыз. Ошону укпай жатат дейт. Көрдүңүздөрбү? Адам өзүнүн жүрөгүн өзү жеткире албай атат да. Ушул айтылган ошол оңгу жол мээде турат, бирок жүрөккө жетпей атат. Карасаңыз, ашып кетсе 2 караш. Ушу 2 караш нерсеге биз жеткире албай атабыз да. Анан жөнөкөй карапайым элге жеткирүү маселеси бар. Биз биринчи ошол мамлекеттин алдында, элдин алдында кызмат кылып жүрөм деген адамдардын жүрөгүнө жетсе, ал ондогон, жүздөгөн адамдарды чакырат да. Эгер мисалы мен мугалим боло турган болсом, мугалимдик мен студенттериме, окумуштуу мен өзүмдүн кесиптештериме, үй бүлөмө, эң биринчи орунда үй бүлөмө жеткире алсам, үй бүлөм түшүнсө, үй бүлөм мага кошулуп жоокерге айланса, мына президенттин жоокери бизбиз да. Президенттин жоокери эл, караламан эл болот да. Анан бул нерсенин баардыгы тең бүт бүгүн колдонулуп аткан технологиялардын баарын колдонуп атабыз да. Интернеттебиз, радио, башка бүт жыйындарды уюштуруп атабыз. Бирок бул өзү адам, кыргыз эли өзү ушундай бир калк экенбиз. Кыргыз эли өзү каалабаса, кыргыз эли көп нерсени албайт да. Мындай күчтөп да киргизе албайсың. Кыргызга кирип кеткен толтура нерселер бар. Өзү жактырып кой десең болбой, 23 февралды майрамдабайсыңар деп тыюу салды эле эмне болду? Мектеп туруп алды го. Туурабы? Кээ бир нерселер бар да.
сегизинчи мартты майрамдабай деп көрчү, көтөрүлүп кетет. А ушундай нерсе экен да, ошо элге ушундай жүрөгүнө жетет, айтыла берип, мына азыр оңгу жол элдин оозуна, Кудайга шүгүр, элдин оозуна илинип калды. Биздин мамлекеттин жетекчилери, өкмөттүн жетекчилери кайсы жерге барбасын ошол оңгу жол, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик жөнүндө көп нерселер айтылып атат да. Бир нерсени айтып коюшубуз керек бул жерден. Биз өткөн чак менен эле жашай беребизби? Кыргыз кыялы кандай? Мечта, кыялы десе баягы мүнөзү, характерине да түшүнүп албайм да, ошо кыргыздын кыялы кандай мамлекет болобуз. Мына бүгүнкү күндө өтө коркунучтуу нерселер болуп атат, дүйнөлүк согуш чыгып кетүү коркунучунда туруп атат. Ошондой шартта биз кандай болобуз? Экинчиси, биз улут болдукпу? Улут боло алдыкпы деген маселе бар да. А биздин көптөгөн иш чаралардын баары этнофест, этнофорум деп биз этностук деңгээлден чыга албай атабыз да. А Кыргызстанда кыргыздар этнос эмес да. Биз нациябыз. Биз улутпуз. Ошо улут деген нерсени жактырбай этноска өтүп атабыз да. Ой, жок. Ой, сен киши болдуң, жок, мен бала элемин дегендей болуп атабыз да. Биз улут деген сөздү айткандан да коркобуз да. Баягы улутчулдук деген нерсе. Жок, улутчулдук эмес, бул nation, бул мамлекет. Ошо мамлекетти түзгөн улут. Жок, мурунку улутчулдук дегенден коркуп калган нерсе дагы эле кете элек болуш керек да. Ошон үчүн улут деген сөздү айтуудан коркобуз. Ал нерседен коркпош керек да. Бул жерде, бул маселеде оңгу жолдо айрым бир чоң эле окумуштуулар айтып атпайбы, чоң эле коомдук ишмерлер айтып атпайбы, бул улутчулдук мүнөздө жазылып калыптыр. Жок. Мына ошону окубаган, окуусу келбегендер айтып атат да. Бул жерде карасаңыз, көп түрдүүлүккө дагы, көп тилдүүлүккө дагы аябай басым жасалган. Кыргызстанда Манас атабыздан бери келаткан осуят бар. Курама жыйнап журт кылдым дейт. Куралы таптап куш кылдым дегенде, ошол биздин канатташ болуп, биз менен жердеш болуп, биз менен мекендеш болуп жашап келаткан ошол башка этностордун маданиятын, тилин, ошолорду да көтөрүүгө аябай мындай көп орун берилген да. Болгону баягы ошо титулдук улут, мамлекетти түзүп аткан, мамлекетке өз атын берген улут да. Анан эгерде биз өзү эң чоң бул жанакы коркунучтуу нерсе бул маңкуртчулук болуп атпайбы? Маңкуртчулук, баягы нигилизм, өзүңдү өзүң таңганың, өзүңдү өзүң чаңганың, өзүңдү өзүң көтөрө албагандыгың. Анан албетте тиешелүү жыйынтык бербейт. Адамды укпай туруп эле, окубай туруп оюн айтып атса, менин оюм. Жок, окуп, оюңду, акылыңды токтотуп окуп көргөндөн кийин анан башкача бир жыйынтык алат эле да. Октябрь Эркинович, мындай коомго карап көрсөк, азыр бизде, биздин кыргыз коомунда диний идеология аябай күчтүү жүрүп атат да. Анан ошону карап келсек, мисалы, шоу дүйнөсүндөгүлөрдү, спортту, спорт чөйрөсүндөгүлөрдү, анан жаштарды көбүнчө ошо диний идеология мындай ороп алгандай да. Анан бизден ошо оңгу жолду жеткирүүдө да балким биз дагы ушундай нерсени эске алаттырбыз. Жаштарды шоу дүйнөсүн тартып. Ооба, деги абдан жакшы суроо болду. Баягы Сүйүнбек Сапарбекович Улуттук илимдер академиясында ушул презентация болгон, бет ачарында жарлыкты элге тааныштырууда ушинтип айтты эле да. Биз ушул улуттук баалуулуктарды жайылтууга дават кылалы депчи. Туура, дин 30 жыл ичинде биз ошол динге ошондой шарттар түзүлдү да. Ошондой түзүлүп, анан бул диндин өзүнүн таратуунун илгертен эле келе жаткан механизмдери бар экен да. Кантип таратыш керек, кантип жайылтыш керек дегенчи. Ошол эле механизмди деле бүгүнкү күндө динди жакшы жактарын жайылткандар, динди жамынгандар, динди жаманаттуу кылган дагы топтор бар да. Баардыгы тең эле тиги зымга тартылып калгандай болгон жок да. Бири менен бири согушуп атпайбы. Эки алым бир жерде отура албаган жагдайлар да көп да. Ал жерлердечи. Сен туура эмес жүрөсүң, сен туура эмес намаз окуп атасың, сенин айтып аткан баяндарың туура эмес деп биринен бири бетке айткан нерсе акырындык менен барып мушташ калып барат. Мушташ анан курал жарак көтөргөнгө алып барат экен. Ошондой жагдайлар да бар да биздечи. Диний абал курч. Анан ушундай жаатта келгенде, биздикилер мындай болуп атпайбы? Мен өткөндө бир жерде айттым эле да. Молдолор мынтип Кудайдан суранат экен да. Кудай, менин устатымдын кемчилигин мага көрсөтө көрбө деп. Себеби мен кемчилигин көрүп кала турган болсом, мен андан билим ала албай калам, таасири жок болуп калат деп суранат экен Кудайдан. Бизде ошол диний баалуулукту алып жүргөн окумуштуулар, диний баалуулукту таратам деген коомдук ишмерлер,
Биз тетиринче бирибизди бирибиз чукуп атпайлыбы? Ал туура эмес айтып атат, аныкы туура эмес, мына меники туура. Өзүбүздүн агайларыбызды, өзүбүздүн эжелерибизге ал билбейт деле өзү. Анан бизге кантип илим жугат дагы, кантип бизге билим жугат. Ушул маселеде мына баардыгыбызды бириктире турган нерсе да. Ошон үчүн мен учурдан пайдаланып айтат элем, баардыгыбызды мына бириктире турган, баардыгыбызга багыт бере турган бир алтын уютку бир мына берилди. Бул оңгу жол. Өткөндө бирөө жазып атат, кыргыз жолун жоготуп, эми оңгу жол деди, эртең кыргызды жок кылат деп. Ай, бул жерде оңгу кимдики бул? Ошол кыргыздыкы болуп атпайбы, кыргыз элиники болуп атпайбы? Кыргыз менен чогуу жашаган элге багытталып ошол тууну көтөрө турган ким? Анан көрдүңүзбү, мындай эгер кыйкын табам десек, толтура жерден таба беребиз. Тапканга чоң мүмкүнчүлүк биздин ага аябай өнөрүбүз чоң да, мындай жагынан алгандачы. Касиретибиз ашынып кеткенбиз бул жагы. Ошондуктан биз мына бул нерселерди жана айтып аткан мектептер түзөлү, окуталы, анан окутуп алып туруп анан жерлерге жөнөтөлү деген ошол болуп атат да. Сиз жана туура белгилеп өттүңүз, ошол мамлекеттик кызматкерлер эмес, биз эми ошол мен өзүмдүн изилдөөлөрүмдө көп айтам, берекенин баары, рызкынын баары, улуттук баалуулуктардын баары алып жүрүүчүлөр бул жөнөкөй элеттеги элдер да. Элеттеги элдер аны биздей болуп сулуу көркөмдүү кылып айтпаса дагы, ал жүрөгүндө сактап жүрөт. Ал күндө кылып жүргөн нерселер да. Алар ушундай болуш керек деген гана жашоо менен, ошондой урам менен жашайт да. А биз билебиз, жазабыз, бирок кылбайбыз да. Эки башка нерсе да. Ушул билген менен кылгандын айырмасы асман менен жерде. Эгер ошолор бүгүнкү күнгө чейин кылбай, кыргыз элинде меймандостугу акыркы учурларда айтылбай калбадыбы, Тети 18-19 кылымда келген орус окумуштуулары, батыш окумуштуулары келип алып туруп, кыргыздардын эмнесине суктанышкан? Кыргыздардын меймандостугуна суктанышкан да. Кыргыздардын ынтымагына, меймандостугуна. Эң биринчи ушундай меймандос экен дейт. Өзү отурбаган жерге, өзү жебеген, өзү кийбеген нерсени берет экен деп. Ал бүгүнкү күндө ошол нерселер, мына көрдүңүздөр, меймандостугубузду тартабыз, берешендибизди көрсөтөбүз деп өзүбүздүн улуттук баалуулуктар, калпакка окшогон, эличикке окшогон, сонун комузга окшогон, сонун нерселерибизди баасын билбеген, баркын билбеген адамдарга, мына өткөндө бир мушкерге берип атат калпакты кийгизем деп. Ал болсо ороп туруп арткы чөнтөгүнө салып атат. Карабайсызбы? Ал калпак бизге гана ыйык. Биз гана ошонун сыймыктануу менен кийебиз. Анан ушундай нерселерибизди өзүбүз бааламай турсак, өзүбүз билбей турсак, анан өзгө келип биздин көзүбүзгө сайып айта албайт да. Айткан күндө да укпайбыз да. Ошондой нерсебиз бар да, баягы өзүң билбей кал, билгендин тилин албай кал деген мына каргыш бүгүнкү күндө иштеп аткандай да. Өзүбүз билбейбиз. А билген киши айтса айтабыз, сөгөбүз аны. Октябрь Эркинович, ушул оңгу жолду эл кандай кабыл алып атат, канчалык деңгээлге жетип калды, кандай иштеп атат деп мындай мониторинг жүргүзүп турасыздар? Ооба, бул мониторингди биз атайын бир илимий изилдөө институтуна да жүргүзгөнбүз. Анан бизде эксперттер дагы атайын барып жерлерге барабыз өзүбүз. Жөнөкөй мындай жамандык болуп калабы, жакшылык болуп калабы отурган. Биздин деле өзүбүздүн чөйрөбүз бар да. Ушул чөйрөбүзгө барганда ошол жерлерден ачык айтыла турган, без протоколу айтыла турган жерлерде мен жакшы гана жактарын угуп атам да. Өткөндө бир орус тилдүү контингент менен отуруп калып, ошол жерде окумуштуулар эле көпчүлүгү, ошолор айтып, биз өзүбүздүн ишибизге ушул аябай киргизип атабыз. Аябай мына жеңил, жөнөкөй, керектүү жазылыптыр деген жакшы нерселерди. Ошол эле учурда тигил калып калыптыр, бул калып калыптыр деген эле чоң кызматты иштеген дагы мамлекеттик коомдук ишмерлер да бар. Анан көбүнчө эле баягы стилине айтып калышат да, көп окумуштууларчы, стили мындай болуп калыптыр деп. Анан эгер стили андай болуп кала турган болсо, ошол айткан окумуштуунун эмгеги болуп калбайбы? Стилде ар бир мамлекеттик өзүнүн иш кагаздары жазуунун өзүнүн эрежелери бар, тартиптери бар. Өтө көркөм болуп кеткенге да болбойт. Өтө көркөм. Өтө кургак болуп кеткенге да болбойт да. Бул жерден баягы архаикалык терминдерди көп аралаштырып дагы кыйын маселе болуп калат. Себеби ал жака түшүндүрмөсүн берип калыш керек. Кээ бир терминдер аябай талаш тартышты жаратат да. Мына бүгүнкү күндө оңгу жол дегендей,
жанагы аксакалдарды, элитаны биз эл билгилери деп эдикпи? Эл билгилери депчи, элитаны бүгүнкү күндө өзүнүн деле түшүндүрмөсүн чечмелесин карасак, бул өсүмдүктөрдүн жогорку сорту деген эле маанини түшүндүрөт да. А биз ошону адамга колдонуп жүрбөйбү, социумга колдонуп жүрүп атабыз. Бул күндө биз ошондой талаш тартыштуу маселелер бар да. Анан мониторинг азыр дагы бир айттыңыз, эл аралык бир уюмга дагы тапшырма бердик. Азыр атын атабай туралы эл аралык уюмга атайын мониторинг жүргүзүш үчүн бердик. Бизге мынакей экономиканын жүрүшүн, социалдык иштер, ВВП, ИДП деп коебуз, ички дүң продукцияны бизде чет элдик уюмдар аныктап берип атпайбы? Б көрсөткүчүнө жетти, Б1 көрсөткүчүнө жетти, туруктуу деп. Ошол сыяктуу ошол идеологиялык иштердин жүрүшү боюнча дагы биз эл аралык уюмга кат жаздык. Кат жазып, алар бизге мынакей бул март айында кеткен, бизге бир сентябрь айында жыйынтыктарын беришет. Анын үчүн булар элди бир 3000-5000 адамды сурап чыгат экен, интервью жүргүзөт экен, жерлерге барат, ошол эле баткен, ошол эле Актала дейли, бул жагы түп боло турган болсо, бул жагы тиги Чоң Алайга чейинки жерлерге барып туруп, анан кайра ошол жетекчилер менен, мына сиз азыр экөөбүз интервью алып атасыз да, ошол сыяктуу болуп атып интервьюларды алат экен да, отуруп алып, ошол мамлекеттик катчыдан баштап түрдүү кызматтагы кызматкерлерден дагы алып туруп анан ошонун жыйынтыгын чыгарат. Чындап эле биз ошол сиз айтып аткан маселенин жыйынтыгын Кудай буйрса ошондо жарыялайбыз да. Чындап эле биз айтып аткандай, биз жеткирдик деп аткандай болуп атабы? Биз эми мен прагматикмин, эч качан мындай романтик болгон эмесмин. Мурунку жарлыктарда биз эсептегенде 30% гана мамлекеттик органдарды айтып атам мен. Мамлекеттик орган, мамлекеттик мекемелердин ашып кетсе 30 эле процентине жеткире алганбыз. Ошон үчүн аябай көптөгөн жанагы куттуу эл улуттук форумдарын уюштуруп аткан себеби ошол болчу да. Бул жолу ошол жеткириш үчүн азыр мамлекеттик катчыга сунуш айттык. Биз ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппаратына өтөлүп атабыз. Экзамендерди алабыз. Райондук администрация, ректорат мисалы, ошол эле университет же ошолордун барып туруп, кана өзүңүздөр айтыңыздарчы. Кандай түшүнөсүз? Улуттук баалуулук деген эмне? Салт деген эмне? Мамлекеттик тилдин орду кандай? Сүйлөй аласызбы, сүйлөй албайсызбы деген маселеде биз ошолор менен эми тыгыз иштешүүнү. Мына ошондо анан реалдуу көрүнүш болот да. Азыр 100% эмес, 100%га эмес, азыр бир 40-50%-на жеткирдик деп айтсам дагы бул аябай мындай көтөрүп айтып койгондой болуп калышы да мүмкүн да. Бирок ошого жеткире алдык деп дагы айтып атабыз да. Анан дагы бир нерсе, биз университеттерди анан акын жазуучуларды аябай тартып атабыз. Себеп дегенде ошол элге идеологияны жайылтуучу ушулар да. Мектеп университеттерде 250 000 студент бар бүгүн болжолду. Анан университеттерге тапшырма бердик биз. Ушул уңгу жол боюнча көлөмдүү китептер жазып 9 университетке. Бүт жанагы облустук периферияда турган облустук университеттердин бардыгы кече күнү сүйлөштүк. Алды Бишкек мамлекеттик университети даярдап беришти. Жакында чыгарган атат, презентациясын кылабыз буюрса. Абдан жакшы жазылыптыр. Албетте биздин видение деп коебуз го, биздин баягы койгон максаттарыбыздын бардыгы тең аткарылды деген жокпуз ал китептердечи. Бирок негизинен жооп берет. Негизинен жалпы талаптарга жооп берет экен. Ошол китепти презентация кылгандан китептерди таратуу, жайылтуу жагында колго алган атабыз да. Эгерде биз багы Дэн Сяопиндин айтканы бар. Элди мен бакпайм деген. Эл өзүн бакканга үйрөтөм деген. Элдин өзүн иштетем деген да. Бул идеологияда ушундай да. Бул мамлекеттик катчынын, жосо мамлекеттик катчынын тейлеген бөлүмдүн эле иши эмес экен да. Же биринчи жетекчилердин эле иши эмес. Бул ошо эл өзү түшүнгөнгө, изденгенге аракет кылыш керек экен да. Эл өзү изденбейинче, эл өзү талап кылмайынча бул нерсе такыр жылуу мүмкүн эмес. Анда биздин айтып аткан, сиз айтып аткан жанагы рейтинг маселеси, мониторинг маселеси бул жакта эле калып калат да. Эл өзү талап кылыш керек, эл өзү түшүнүп ушул жөнүндө сөз кылып калыш керек экен да. Анан өзүңүз билесиз, бул идеология багытында аябай иштенип жүргөн адамдар бар. Өзүнчө бир мамлекеттик кызматты иштебесе дагы идеологиялык багытта жазып алып өзүнүкүн таңуулап жүргөн топтор да бар.
мунун бир чети жакшы нерсе, бирок экинчи чети бул эрежеге, жалпы эрежеге баш ийбегендиги, президент тарабынан чыгып аткан жарлыктарга баш ийбегендиги бул биздин өзүбүздүн кичине тентек, ээн баш, бейбаш эл экендигибиздин да бир көрсөткүчү, критерий катары каралып калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде кыргыз улутунун, кыргыз мамлекетинин бакубат жашашы үчүн, элинин, жарандарынын бакубат жашашы үчүн моралдык жактан, адеп ахлактык жактан, намыс авир жактан күчтүү болушуна. Анан негизги максат бар. Кыргыз ушул республиканын ичинде эле өзүбүз менен өзүбүз эле быкып эле, өзүбүз менен өзүбүз эмес, биздин кыргыз элинин андан да өткөн миссиясы бар. Бул адамзаттык миссиясы. Бул аламдык миссиясы. Биз ошол аламдык миссияны дагы эң байыркы эл катары унутпашыбыз керек. Башка жаш элдер бар, жаш мамлекеттер бар дейт турган жерлерде аксакал сөз өзүнүн калыс оюн айтат да, туурабы? Ошол сыяктуу кыргыз эли эгер ошондой бир бийиктикке чыгып кете турган болсок, дүйнөлүк бийиктикке чыгып, ошол анда биз өзүбүздүн бул дүйнөгө жаралган өзүбүздүн миссиябыздын кайсы бир деңгээлде аткарган болот элек да. Уңгу жолдун негизги маңызын мындай патриоттук духта тарбиялоо, патриоттукка чакыруу да. Анан мисалы биздин балдарды, жаштар менен сүйлөшө келсең, азыр мектепти бүтсөм эле чет өлкөгө кетет элем деген жаштар көбөйдү. Ошондон улам суроо туулат да, балким биз ушул уңгу жолдо бала бакчадан баштап киргизип окутуп жаш өзгөчөлүгүнө жараша. Ошондо биз улуттук баягы нарк салтыбызды дагы үйрөтүп чыгаар белек. Мекенчилдик бул мамлекетти сүйгөндөн эмес. Мекенчилдик бул үй бүлөнү сүйгөндөн. Мекенчилдик кичинекей баладан башталбайт. Мекенчилдик бул ата энеден башталат. Биринчи ата эне өзү мекенчил болуш керек. Мекенин сүйүш керек, мекенге кызмат кылыш керек деген адамда ой болуш керек. Сөзсүз эле мамлекеттик кызматта, сөзсүз эле башка эмес, өзүнүн кылып аткан ишинин патриоту болуш керек. Өзү эмне менен шугулданып атат, эмне менен кесип кылып атат, ошол кесибин аябай сүйүш керек. Бизде кесибин сүйбөгөн адамдар толуп турат. Кесибин сүйгөн адам мамлекетке эч кыпындай да бир ийгилик киргизе албайт, жакшылык алып келе албайт. Ошол ата эне, мына кыргызда макал бар да, балапан уядан эмнени көрсө учканда ошону алат дейт. Ата эне кошумча болуп атат да балагачы. Баланын ошол өзүнүн уясын таштап, ата энесин таштап, башка жакка кетип калышына, башка жактан билим алышына эң биринчи ата эне себеп болуп атат. Ата эне аны түшүнгөн жок. Шашып атат балачы. Баланы 6 жаштан мектепке берип шашабыз, баланы кайра 9-класстан баштап коллежге бергенге шашабыз, университетти эртерээк бүтүп, анан эле тиги кызбы, кыз балабы, эркек балабы карабай туруп чет өлкөгө бар, мени бак. Акча тап. Кызың эмне менен акча таап атканын кызыкпаган ата энелер бар. Анан мектеп байкуш аракетин кылып атат. Мектепте программалар бар. Мектепте сонун мугалимдер бар. Кеп мектепте эмес да. Кеп мугалимде эмес. Кептин баары мына бизде, ата энеде. Биз ата эне балага абдан жакшы мына максаттарды коюш керек. Кулагын бышырат, кичинекей кезинен баланы сен мени багасыңбы деп кичинекей баланын кулагына кумда киргизебиз да. Мен 6 балам бар бүгүн. Балдарым айтат, мени ким багат? Мени ким багат? Көрдүңүзбү? Биз деген максатты өз ата эне туура эмес коюп алганбыз. Балдардын келечеги эмес, ата эненин келечеги. Мына биздин келечеги. Орустардын жакшы нерсеси бар. Кудайдан 3 бала тилейт деп орустар айтат. Бирөө Кудайга дейт, бирөө падышага, бирөө өзүмө деп. Бирөө өлүп калышы мүмкүн дешет алар. Бирөө мурун 23 жыл падышага аскерде кызмат кылган. 23 жыл. Анан бирөө мени багыш керек деп. Ансагандай ошо ата эне сен мени багасың, үйдө каласың. Сен биз менен болосуң. Мына менин өзү колом томду, менин отумду өчүрбөй турган. Биздин үйдү карап кала турган. Сенсиң деп ошо баланын кулагына кумдан куйбай эле, сен окушуң керек, сен барышың керек, бизди багышың керек. Баланчанын баласы карачы, атасына машина алып берди. Үй алып берди. Анан алтын алып берди деп энелерибиз ушинтип атса, анан бала байкуш кантет? Анан сөзсүз эле бала бакчадан сонун, бала бакчадан кийимдер да чыгып атат. Бала бакчадан тарбиялап деп атат да. Бул патриоттуулукту көрдүңүзбү? Биз ар ким ар кандай түшүнүп алдык да.
Анан сөзсүз бала, шаардагы бала шаарга батпай калат экен, чет өлкөгө чыккызы келет. Айылдагы бала айылга батпай калат экен, жер көргүзү келет экен. Анан биз өзүбүз кошумча болуп атпайбы? Бара берсин, эмне болмок эле? Мен айтат элем да, бизди ким тарбиялайт? Эркектерди, кызды дагы ата эмес, эне тарбиялайт. Эне туура тарбия бериш керек. Эне. Эркек баланы 7ден кийин ата колуна алып, ата айтат да, ата тарбияга, атанын турган өзү турпаттуу тарбия да. Атанын турушу. А бирок эне 24 саат бою. Мына өзүңүз элестетсеңиз, сиз ооруганда биринчи кимге чуркап барчу элеңиз? Атаңызгабы же апаңызгабы? Апабызга да. Мына. Энеңиз менен сырдашасыз. Энеңизге сырыңызды төгөсүз. Мына эненин коомдогу орду ушунчалык болуп атат. Анан бүгүн энелерибиз кандай тарбия берип атат? Бирине бири атаандашуу. Атаандашуу көп болуп кетти да. Мына той өткөрүп атат, антып атат. Кыздарыбыз бизди дагы мына президент да, баатыр да төрөп бере турган ошол келечектеги кыздар, келечектеги энелерибиз да. Мына ошол тарбияны биз туура бермейинче, мектептен алган, университеттен мен академик, юкадемиги барып алып берсин. Ал эч нерсе болбойт. Үйдө агайың айтып берет. Эжең айтып берет. Эмне кыласың? Койчу, башымды оорутпачы. Ошондон курсаң тоюп атабы? Окумуштуу болуп кетесиңби? Кыйын болуп кетесиңби? Мына азыр 3 менен окугандар, эптеп септеп бүткөндөр, айылдын байы, миллионери, депутат, министр деп отурса, ал багы факты деген өчөр нерсе экен да. Ошол мисал менен көрсөтүп отуруп койсо эле, анан бала байкуш эмне? Ата үчүн авторитет, ата үчүн кумир да, Анан бир маселе бар да. Биздин балдар бизди идеал кылып чоңой албай атат. Биз ошол мектептен туура эмес, кичине багыт ушул жерде да. Биз атактуу жазуучуну, атактуу бир мамлекеттик ишмерди кичинекей кезинен ошону идеал кылып чоңойтобуз да. Анан бала үчүн ата авторитет болбосо, эне авторитет болбогондон кийин, ал бала тигини идеал кылып алган да. Бөлөк бөтөн кишинин. Ал жашоонун, ал адамдын жашоосун билбейт, түшүнбөй туруп анан кийин, анан мен ошондой болом деп анан мындай жалган азгырыкка кетет дагы, анан бала турмушунда абдан кыйналат. Анан мерез, элементарный нерсе, мен сизге айтсам болот, угуп аткандар. Биз эми чоңойгончо бүгүнгө чейин жанагы желиктин чучугун жечмеспиз да. Кайырсыз, дини кайыр болуп каласың, мерез болуп каласың, таш боор болуп каласың деп ошол кашка желикти, же болбосо жото желикти чагып туруп чучугун атабызга же апабызга алып барып берчүбүз. Апам мынакей. Азыр балаңа оозуна тыгасың да. Туурабы, Бала кичинекей кезинен ошо энесин, атасын, бир туугандарын аяп чоңойбой калып атат да. Өзүнчүл болуп. Анан мектеп буга жардам бере албайт. Мектепти ашып кетсе 6 саат болот бала. А калган сааттын баардыгы тең көчөдө, анан үйдө болот. Анан үйдө ошентип отура турган болсок, мугалимдердин кадыр баркын, авторитетин биз өзүбүз ата-энелер тепселеп отура турган болгондон кийин бул жыйынтык бербейт, жакшы жыйынтык бербейт. Ошон үчүн учурдан пайдаланып айтат элем, ушул мына мен менен курактуу ата-энелер, бизден кичүү ата-энелер, мына биздин балдар кыздарыбыз кайната, тайата болуп калды да. Тайата, чоң ата болуп калышты. Андан кийинкилер ушул ата-энелер ошол уюгубуздан, алтын уюгубуздан, үйүбүздөн ушул биздин балапандарыбызга, жөжөлөрүбүзгө, бөжөктөрүбүзгө туура тарбия беришибиз керек. Атанын орду, эненин орду ким, чоң атанын орду ким, чоң эненин, чоң апанын, тайата, тайэненин орду ким. Мына ушул маселелерде биз өзүбүз, биринчи өзүбүз мындай орусча айтканда инвентаризация кылып алалычы кичинечи. Башыбызды чайкап, ар бир байкеңдин орду ким, жеңгеңдин орду ким дегендей, ошолордун баардыгын билип алып, туугандык мамиле. Мына диний баалуулуктар ушулар болуп атпайбы? Сен тозокко чөзүң деп коркутулат да. Тууганыңа мамиле үссөң дейт. Ата энеңди ыраазы кылбай, батасын албайсаң, сен каргышына каласың дейт. А биздин салтыбыз деле ошол эле го. Атанын каргышы ок, эненин каргышы бок. Ушул маселелер бар да, ошондуктан мен учурдан пайдаланып ата-энелерге айтат элем. Урматтуу ата-энелер, биз уңгу жол биздин ата-бабаларыбыздан келаткан салт, осуят. Биз уңгу жолубузга түшмөйүн, өзүбүздүн жолубузга түшмөйүн, адашканыбыз адашкан.
Октябрь Эркинович, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп келип, ушу уңгу жол жана жаңы чыккан тескеме тууралуу толук маалымат бергениңизге ден соолуктугуңуз, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио каармандар, сиздер уккан, көргөн Башат программабыз болду. Бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын администрациясынын бөлүм башчысы, тарых илимдеринин доктору, этнограф Октябрь Эркинович Капалбаев катышты. Саламатта болуңуздар.